Бүгүн Каракол шаарындагы 24 аз камсыз болгон үй-бүлөгө 100 000 сомдук кайтарымсыз каражат алууга сертификаттар тапшырылды. Иш-чарага Кыргыз Республикасынын эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министринин орун басары, Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин депутаты, жергиликтүү бийлик өкүлдөрү катышты. Социалдык контракт түзүү, жакырчылыктан, кырдаалдан чыгаруу биздин жарандарыбызга жардам берүү, ошол сертификаттарды тапшыруу үчүн келдик. Мен айтат элем, ошо бүгүнкү сертификат алган биздин жарандарыбызга эч качан үмүтүңөрдү үзбөңүздөр. Жакырчылык бул тагдыр эмес, жакырчылыктан бул кырдаалдан чыкса болот. Каракол шаарында аз камсыз болгон 300 үй-бүлө бар. Долбоорго катышуу үчүн 63 үй-бүлө арыз жазган. Ал эми 24 үй-бүлөгө квота берилип, кыска мөөнөттүү окуудан өтүштү. Буга чейин 3 баласына ай сайын жөлөк пул алып келген Гүлнара Асанбаева долбоордун экинчи этабында 100 000 сомдук сертификат алып, жеке ишин баштоонун алдында турат. Ошо 100 000 алып, өз чакан ишимди ачайын деп турам. Курсту бизнес проектин окудук. Биздин соц кызматкерибиздин жардамы менен аябай жакшы бизнес проекти жазганды үйрөндүк. 2023 жылы өлкө башчы тарабынан 10 000 үй-бүлөгө социалдык келишим долбоорунун алкагында аларды жакырчылыктан чыгаруу демилгеленген. Аталган долбоор Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин 2022 жылдын 15 июлундагы 385 токтомунун негизинде ишке ашырылууда. Бүгүнкү күнү ушул биздин иш-чарага жогорку кеңештин депутаттары дагы келип катышып отурушат. Албетте депутаттар жанагы республикалык бюджетти карап атканда депутаттар тараптан дагы ушул колдоо болуп атат, бюджетти бекитип атканда. Бул иш-чаранын негизги максаты албетте ушул оор кырдаалда калган үй-бүлөлөрдү, негизинен ушул аз камсыз болгон үй-бүлөлөрдү ушул оор кырдаалдан чыгаруу, алардын материалдык деңгээлин жогорулатуу, ошондой эле финансылык сабаттуулукка үйрөтүү. Андан башка эң негизги бул иш-чаранын максаты бул инсандык өнүгүү. Себеби эмгек менен гана адам өнүгө алат. Жаңы түзүлгөн жобого ылайык социалдык келишим долбоорунун экинчи этабында толуктоолор, өзгөртүүлөр киргизилген. Бул долбоорго көмөк жөлөк пулун алгандар гана катышуу мүмкүнчүлүгүн алышты. Былтыркы алгандардын жыйынтыгын көрүп, алар ой өзүлөрүн уже пландаштырып, что ушул 100 000 менен деле канча бир ишке ашырып, жакырчылыктан чыкканга мүмкүнчүлүк бар экенин сезишип, быйыл активдүү катышты. Мисалы 36 үй-бүлө катышып, анын ичинен 24-үн биз аныктап алдык да. Эске салсак, буга чейин социалдык келишим аркылуу шаар аймагындагы 50 үй-бүлөгө 100 000 сомдон берилген. Кайтарымсыз көмөк алгандар текмечилик, мал чарбачылык, үй тазалоо жана такси кызматтары өңдүү кичи ишкерликтерди баштап, аны өнүктүрүүнү колго алышкан. Жанара Алмазбекова, Нурдин Урманбетов, Мадина Бакирова, Сыкөл жаңылыктары.